Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыз бир сөздү айткан. Бул сөздү жакшылап эстеп калыңыз. Ушул кантип болсун дейт, эй Умар дейт. Мухаммад өзүнүн сахабаларын өлтүрө баштаптыр деген сөз калбайбы дейт. Караңыздар, Мухаммад өзүнүн сахабаларын өлтүрүп атат деген арабтардын арасына сөз тарап кетпейби дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мунафык Абдуллах ибн Убай ибн Салулду өлтүрүүдөн тоскон нерсе элдин түшүнүгү болгон. Түшүнүктүбү? Жаңы дин төптөлүп келе жатат. Ислам коомчулугу күндөн күнгө эмне өзүнүн аброюн арттырып, арабтарга таасирин күчөйтө баштаган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жанында жүргөн, сырттан көз караган, сырттан баа берген адамга өзүнүн жанында жүргөн сахабалары да Абдуллах ибн Убайды ким билсин анын ичиндеги мунафыктыгын. Аны момундар билет, бирок сырттан баа бергендер, сырттан көз салып тургандар аны билбейт да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Убай ибн Салулду акыйкат өлүмгө татыктуу мунафык ал өлтүрүп койсо, эмне болот? Сырттагы адамдар Мухаммад өзүнүн жанындагы адамдарды өлтүрөт экен деп динге кирүүсүнөн тайып кетиши мүмкүн, кайтып кетиши мүмкүн, же болбосо тосулуп калышы мүмкүн, туурабы? Демек, караңыздар, бул жерден алына турган бир пайда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элдердин дагы түшүнүгүнү эске алган дайыма. Дагы бир далил келечекте келебиз. Меккени фатх кылганда, Меккеге кирип барганда, Мекке, караңыздар, биз айтканбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 37 жашында башынан реконструкция болуп, башынан курулган. Ибрахим алейхиссалам кургандай курулбай калган. Эмне себептен? Себеби Меккенин Курайш, Мекке элинин ошол акчасы жетпей калган, жанагы толук бүтүргөнгө. Хатим деген жери бар, таккага окшогон жери бар, ошол жери бүтпөй калган. Ибрахим алейхиссалам кургандай абалда курулган эмес, балким эмне бир бөлчөсү калып калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо айтат, Меккеге кирип келгенде: "Эй Айша" дейт, "Эгер сен коомуң жаңы динди кабыл албаганда, мен мына кабаны бузуп туруп Ибрахим алейхиссалам кургандай курат элем" дейт. Экинчи далил, элдин түшүнүгүн эске алуу экендиги. Түшүнүктүбү? Бул нерсе караңыздар, мынол акыйда маселеси болбой, фикх маселеси болгондо, момун мусулман адам, айрыкча илим жолунда жүргөн адам, илим таратып жүргөн адам элдин түшүнүгүн сөзсүз эске алыш керек. Бир туугандар Араб жарым аралынан окуп келип, көпчүлүгү, же болбосо ошо Египеттен окуп келип, Египеттеги калыпка ушул биздин коомчулукту салып койгусу келет. Бир туугандар египеттиктер туура колония, Англиянын колониясына, Франциянын колониясына болгон, кандайдыр бир деңгээлде таасир алган. Бирок Египет эли коммунизмдин астында дээрлик жашаган эмес, коммунизмди көргөн эмес. Туура кандайдыр бир деңгээлде таасир этейген. Мисалы, ошол бизде СССР болуп, коммунисттер болуп турган учурда алардын падышасы Анвар Садат, андан кийин Жамал Абдул Насыр дегендер болгон. Алар ошо коммунисттик партияны колдоп, ошолордон жардам алып турган. Бирок коммунизм курган эмес. Түшүнүктүбү? Мындай бизге окшоп атеизмди көргөн эмес ал эл. Алымдары жийлен бада жил кылымдар бири-бирине уланып келет. Алымдардан үзүлүп калган доор болгон эмес. Египет үчүн, Саудия ошол сыяктуу элдер үчүн мындай такыр болгон эмес, алымдардан үзүлүп кала турган доор. Эми бизде ошондой доор болду, атеизм болду. 70 жыл атеизм болду. Андан мурда Николай бастырып келгенден кийин деле кыйла барбыр капыр болгондуктан алар өздөрүнүн эмне таасирлерин көрсөткөн. Туура, кандайдыр бир деңгээлде Ленин жана ал курган коммунисттерге караганда жеңилирээк, бирок барбир христиан болгондуктан өздөрүнүн таасирин тийгизген мусулман элине, Орто Азия элине. Айтайын деген нерсе, караңыз, биз дээрлик 150 жыл мындай динсиз доордо, 150 десек адашып калабыз, 100 жылдан ашыгыраак жыл динсиз доордо жашап калды. Биздин ата бабаларыбыз ошол доорду көрүп калды. Эми ал доордон чыкканыбызга мына 30 жылдын дээрлик 30 жыл болуп калды. Эми ошол Египет өлкөсүнөн же болбосо Саудиядан келет дагы ошол жердеги берилген фатваларды, ошол жерде айтылган сөздөрдү келип туруп эле ошол жерге салып койгусу келет да. Жок, бир туугандар, бул кыйын нерсе. Сөзсүз түрдө элдин түшүнүгүн эске алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө элдин түшүнүгүн эске алышыбыз керек. Биз кылып аткан эл, бизди угуп аткан, биздин дааватыбызды угуп аткан элдин түшүнүк деңгээли кандай деңгээлде? Ал эми арабтар кандай деңгээлде? Арабтар, альхамдулилля, алардын деңгээли бир топ жогору бизге караганда, дин тармагынан, дин жаатынан. Ал эми бизде эми түптөлүп келе жатат. Ошондуктан даават кылууда, бир нерсеге чакырууда, амал кылууда сөзсүз түрдө элдин түшүнүгүн эске алышыбыз керек. Далили пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сөзү, жана Меккени фатх кылганда айткан сөзү. Эгер элиң ушул Мухаммад Кабаны бузуп тур деп ушундай ыйык туткан, алар мушрик болсо дагы Кабаны ыйык тутканда, Мухаммад келип эле Кабаны бузуп тур деп жаман түшүнүп албаганда, мен бузуп туруп Ибрахим алейхиссалам кургандай курат элем дейт. Мына ал жерде эмне деди? Адамдар Мухаммад өзүнүн сахабаларын өлтүрүп атат деп айтпаганда, мен Абдуллах ибн Салулду өлтүрүп койт элем, себеби анын зыяны көбүрөөк пайдасына караганда. Бирок адамдар туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Түшүнүктүбү?
ошондой биз дагы дават кылганда, элге динди жеткизгенде сөзсүз ушул нерсени эске алышыбыз керек. Элдин түшүнүгү кандай? Бир маселелер бар, бир туугандар эл алга даяр эмес азырынча. Туура, ал шарияттан, эч ким аны шарияттан эмес деп айтпайт. Бирок эл ошол нерсени түшүнүүгө бир топ баскычтарды басып өтүш керек. Биз жок дегенде ошол баскычтарды өтүп берүүгө тепкич болуп беришибиз керек. Түшүнүктүбү? Келип эле ал жакта айтылган сөздөрдү бул жерге айтуу, мондойча айтканда биздин эл азырынча ага балким даяр эмес болуп калышы мүмкүн. Туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Түшүнүктүбү?